Саламатсыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кызматта мен Жанар Атабекова, эфирде Асыл зат берүүсү. Эзелтен кыргыз элди аялды баалап, кыргыз элде мыкты аялдар чыгып келген. Алардын сап башында Курманжан Таткай энебиз болсо, мына ошол тизмекти Жаңыл мырза, Каныкей, Сайкал, Чачыкей сыяктуу апаларыбыз улап келет. Алардын бардыгын тең саймедиреп санап отурууга убактыбыз дагы жетпесе керек. Мына ушундай асыл зат аялдардын катарын бүгүнкү күндө дагы толуктагандар аз эмес. Өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн мыкты жакшы таланты менен өлкөнүн, коомдун өнүгүшүнө салым кошкон инсандар көп. Анын ичинде аял заты дагы көп. Бүгүн биз мыкты асыл зат, аял зат тобунун өнөрүнө күбө болобуз. Андыктан чамда деп ичиңизден сүрөп отуруңуз. Barın bürküp güldürdü, Jelgesi şiir ırgalar, Jırgalga bölüp sezimdi, Үнүңдү уксам ырдаган, Колуңа гүлдөн дестелей, Көрүнө калсаң жылгадан. Көбүрсө булак толкуну, ой, акагың учса шыдыра, илдирип жайлоо шокумун.
торғой, сайраса торғой. Çaçından ardağım deseng ertele, yılmaya karab süküldü, yılkığa geçsen ertele. O jorgo minip gel atsan, aldından çıksam entele. Kızarsa bulup sürülür, oy kızıl atmışsa büyülür. Döner 5 yaşın özünden, göbürgün tersek, kımızlık tersek, göbürgün tersek zübürür. Çaçılıp jatsa şüdürüm, ak bermet bolup köktümdü. Yersizden möltep tөгülsө, көбүз басып өткөндө. Көңүлдү жүрсөк сергитип, күн нуру беттен өпкөндө. Ак жамгыр төксө шорголоп, ой арчага кирсе торголоп, кекилик учпай жемизде. Azgırsa bizdi, azgırsa bizdi jorgolop. Azgırsa bizdi, azgırsa bizdi, azgırsa bizdi jorgolop. Бүгүнкү күндө кыргыз эли өнүгүп, кыргыз маданияты, кыргыз ыры, кыргыз жыты, кыргыз кийими, кыргыз тоосу дей койчу кыргыз деп аталган бардык нерсенин өнүгүшүнө ар кимибиз салым кошуубузга милдеттүүбүз. Мисалга ала турган болсок, акыркы күндөрү кыргыз кийими болуп көрбөгөндөй мыкты, жакшы деңгээлге өттү десек дагы болот. Анткени апаларыбыздын өз колунан жаралган көйнөктөр, ою чиймелер, мына ушул ою чийме басылган сонун чыптамалар, көйнөктөр, элечек дей койчу. Мына ушунун бардыгы тең дүйнө жүзүнө тарап, кыргызды дагы бир жаатында дүйнө элине таанытып атат десек жаңылбайбыз. Деги эле илгертен кол өнөрчүлүк, апаларыбыздын колунан көр төгүлгөн мыкты уздардын колунан келген сонун буюм тайымдардын бардыгы тең кыргыздын кыргыз экендигин далилдеп келген. Анткени ар бир оймо чийме, ар бир курак же болбосо ар бир шырык өзүнчө бир чоң философияга ээ болуп келген. Мен Камчыбек Анаркүл. Ушу нуска тобу уюшулгандан бери ушулардын арасында иштеп жүрөм. Көбүнчө ушу кол өнөрчүлүк боюнча. Кол өнөрчүлүк боюнча мондай шырдактарды жасайбын, курактарды кураймын, боз үйгө боолорду согомун, заказ алып. Анан кийин мына куракты курагам, илгерки боз үйгө туш кийиздеп калыңыраак болсун. Боз үйдө кокустан бери суук болуп калса, кичине шамал памалды тоссун деген кыязда ушуну боз үйгө
туштурдук катарында курагам. Муну каттама курак деп коет. Андан кийин мындай кылып төшөктөрдү оюп жасайбыз. Шырдак жасайм, мына шырдакты. Анан кийин кыргыздын дагы баягы ою неме болгон үчүн азыр ою салтка айланып калган үчүн тетиги четтеги оюну атайын кыргызча бир комнатага туш кийиз кылып жасагам. Муну заказ бергендер да бар, муну кырчынга алып барып да сатып жүрдүк. Неме көргөндөр алып неме кылып атышты. Анан кийин көбүнчө эле ушу жаштар менен чогулуп алып, окшогон 2 келиним бар, муну Алтын деген келиним бар, Жайна деген келиним бар. Ушуларга куракты үйрөтүп, ушуларды азыр ушуларга иштетип атабыз. Ушул экөө курашат. Анан кийин мен болсо карып калдым, ушул экөөнө сали көрсөтүп коюп жүрөм. Мен Нуска тобунун мүчөсү Нурмолдоева Айнаш. Бул атайын кийиздерди ою боюнча мен ошол жаш келин болуп келгенде кайненем көрүнгөнгө барып анан кийизин ойдуруп келчү экен. Анан мен келип эле баягы мурун сүрөт тартып жүргөнгө жаш кезимде баягы же өзүмдүн чоң энелеримде да болгондуктан келип эле анан баарын ошол өзүм оюштуруп кийиздерди өзүм ое баштадым. Анан ошондон кийин эле бул ошол оймону боюнча азыр мына кыял ою, ошол кыял оюну азыр түшүрүп, азыр ошол ойгон ойма бул. Анан эми ар бир неменин өзүнүн шартына жараша аты коюлуп кете берет. Кыял ою, бул жерде турат дагы өзүнүн бир оюлар келип түшкөн. Ошол ар бир оюларды өзүнүн аттарына жараша болуп коюлуп кете берет. Анан азыр мына ошол боюнча мен оюп, ушу шырдактарды оюп келатам да. Нуска апалар жамааты бул биз 2013-жылы энелер күнүнө карата түзүлгөнбүз. Биз алгач бир 6-7 эле уюшулдук эле, андан кийин улам пенсияга чыккандан кийин биз эми бардыгыбыз, биз Нуска апалар жамаатындагы апалардын бардыгы пенсияга чыкканга чейин баягы советтик партиялык кызматта иштеген апалар. Анан кийин пенсияга чыкканда үйдөн отуруп калдык, бизде эч ким биз менен иши болгон жок. Эмгектендиңерби, эмгегиңер элге өттүбү деген сураган бир да киши болгон жок. Ошон үчүн өзүбүз бир аракет кылып, өзүбүз көңүлүбүздү көтөрүп, өзүбүз бири-бирибиз менен байланышыбызды күчөтөлү, өзүбүздө болгон нерселерибизди жаштарга үлгү катары үйрөтөлү деп, анан 2013-жылы энелер күнүндө Нуска апалар жамааты болуп түзүлгөнбүз. Ошол күндөн баштап, буюрса ушул күнгө чейин ушул биздин Кыргызстанда көпчүлүк ар кандай иш-чараларга катышып келатабыз. Республикалык деңгээлдеги иш-чараларга, областтык деңгээлдеги иш-чараларга, райондогу, өзүбүздүн айылдагы иш-чараларга катышып келатабыз. Анан Нуска апалар жамааты өзүбүздүн атыбызга туура келсин деп, өзүбүздөн кийинки жаштарга жасаган ишибиз үлгү боюнча калсын деп, анан улуттук кол өнөрчүлүктү колго алганбыз. Бул улуттук кол өнөрчүлүктө унутта калып бараткан өрмөк согуу, ийик ийрүү, шырдак шыруу, ала кийиз жасоо деген өнөрлөр кийинки кездерде унутта калып бараткан, курак куроо деген. Анан ошолордун бардыгын өзүбүздөн кийинки келиндерибизге, андан кийинки жаштарга үйрөтөлү деп, анан ошондой түзүлүштү түзүп, анан иштеп үйрөтүп атабыз. Биз көп кол өнөрчүлүк, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинде мүчөбүз. Биз бир топ ушул республикалык деңгээлдеги көргөзмөлөргө да катыштык. Көпчүлүк жанагындай ар түрдүү деңгээлдеги иш-чараларга катышып лауреат болдук. Биз Кыргыз Республикасы боюнча дагы ушул өзүбүздүн өнөрүбүз боюнча лауреат деген наамыбыз бар. Апалардын көпчүлүгү баягы сайыз убагында иштеп жүрүп өзүнүн таланты көбү басылып калган экен. Ал таланттарын ойготтук. Ыр деген эмне экенин биз мурда билген эмеспиз. Биз ырчыны баалач эмеспиз чынында убагында. Анан кийин ырчы деген ырдайт экен.
Анан ырдаганда дагы жөн ырдабайт экен, анын ырдындагы өзүнчө бир башкача бир мындай бир адамга жан дүйнөнү козгогон аракеттери бар экенин сезди апалар. Анан ошон үчүн биз ошол өнөрүбүздү калтырбайлы деп ырдаган учурда ырдап, жумуш жасаганда жумуш жасап, анан катарыбызды бир кыйла жогорулатып, азыр саныбыз 20га жетип калдык. Анан эми убакыт деген учкан куш экен, арабызда 70тен ашып калган эң улуу апабыз бар, ал киши 80ге чыкты. 80ге чыкса дагы селкилдеп ырдайт, бийлейт дегенде, бирок азыр эми бүгүн келе албай калды. Анан ошол өзүбүздүн нускабызды калтыралы деген ниет менен ошо атыбызда нуска коюп, анан аракет кылып келатабыз. Президентибиз жарлык кылгандай быйылкы жылы айылды өнүктүрүү жана санариптештирүү, ошондой эле балдарды коргоо жылына байланыштуу ушул биз быйыл неберелерибиз менен ар кандай иштерди алып барып атабыз. Манас үйрөтүп атабыз, комуз үйрөтүп атабыз, бий үйрөтүп атабыз. Мен ушу неберелерим менен манасты азыраак болсо дагы алыбыздын жетишинче айтып берели. Эй, эзелкинин жомогу, эстебей койсок болобу, байыркынын жомогу, байкабай койсок болобу, көбү жалган көп үчүн, көп жүргөн эл үчүн, жарымы жалган жарым үчүн, жаратып жүргөн эл үчүн. Салада ыйлап буркурап, бала тийлеп зыркырап, кыйналып каңгып жүргөндө, сүйүнчүлөп ак балта, кан бакайга барды эле. Баланын жөнүн укканда, зарлап жүргөн бай Жакып, көңүлү кетти бөлүнүп, сүйүнгөндөн буркурап, көзүнүн жашы төгүлүп, шашып атын токунуп, чоң Алтайдын оюнан, чоң өзөндүн боюнан, бастырып үйгө келгенде, ырыс талай түнөктүр, байбичеси чыйырды, камманасты төрөптүр. 15-теги баладай көтөргөндө салмагын берген экен Кудайым, берекелүү баланы көзү каткан бактөлөт көтөрүп алганы, озонтмакка баласы озуна эмчек салганы, өзөгүн үзө бир соруп өлө жаздап калганы, сандык толомай деди, салган кошо бал деди, 2-3 карын май алып, эми озуна сал деди, 3 карындын майларын 3 кайтара салганы, 3 карындын майларын 3 саатка койбой жалмады, астына отуруп чыйырды, он эмчегин салмады, абалкасы сүт чыкты, экинчиси суу чыкты, үчүнчүсү кан чыкты, чыдай албай ошондо байбичеден жан чыкты. 5ке чыйга келгенде бутун жыйнай басканы, 7 жаштан 8 жаш бала чыгып келгенде күйүп турган чок болду, 40 кыргыз ичинде мындай тентек чок болду. 9га жашың келелек, тозокко мынча не салдың, казмак болду оромду, кара калмак кутурса байлап кетет колумду, көргөзбөйбү көзүмө киши кылгыз сонунду, уулуң бала кырды деп уятты калмак кылбайбы, ушу турган кыргыз улум сенин айыңан ушу турган кыргызды такыр кырып салбайбы. Эй, айдалып келдик алыстан, тууганыбыз кыргызды, тап берүүчү эр ошол, муңду чечер эр ошол, бизди муң кантпай кетчү эр ошол, өзү Алтайда туулду. Эй, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир, ошол кезде эр Манас 7ге жашы толуптур. Бунун коюлган аты чоң жинди, болуп койгон жапжаш баланын шерекенин ким билди, бала чачуркап шашкан жок, 5ке чыйга келгенче
Берени манас басқан жоқ, чақырған аты чоң жинди. Бұның чын манас атын кім білді? Эй, манас болыптыр, манас атқа қоныптыр. Улық жашын сураса, 12-ге толыптыр. Торучаны еміптір, оғыт пөсті күйіптір. Ошол кезде манасың урунаға точаппай, урушарға оқ таппай, кечерине чоқ таппай. Зың-зың етіп кенебе, қара тұрған айнжұру, қалған екен қабылам бұрштаңға теңебе. бир эле ушул өзүбүздүн эле ырлар менен эле кала бербей, биз дагы жаш балдарды быйылкы жылы президентибиз жарыялаган балдар жылында биз дагы балдар жылга кичине көңүл буруп коелу деп ушу коомузду, озгомузду, эзелтен келаткан кыргыздардын искусстводогу пайдаланып келаткан коомуздун, озгомуздун ушуларды үйрөтүп коелу деп курама күү деген баштайбыз.
Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды соңун түрлөнткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Басканы сону маралдай, биздин ала тону, ай кыздар ай, ой кыздар ай. От бешинде ай толуп, жарыгы тону жапкандай, тасы күлүп жаркырап, алтын нурун чачкандай. Кызыл тазыр лелеси биздин кыргый мүчө, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго чыккандай, канатын тарапка сүрдүк аккуу чаргап жаткандай. Алтын менен улуу бет айдай биздин ала тону, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Алтын менен улуу бет айдай биздин ала тону, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Ой кыздар ай. Жакшынын шарапаты жамандын кесепети деп айтат кыргызда. Анын сыңарында жакшы адамдар коштоп, жакшылардын катарында шапар тээп, шарапат түзүп жүрө бериңиз деген үмүт тилектерди айткыбыз келет. Ош Бирим телеканалында Асыл Зат берүүсү болду. Кызматта мен Жанара Атабекова болдум. Аллах буйруган болсо, бир жумадан кийин кайрадан дал ушундай жакшы ырлардын, жакшы өнөрдүн коштоосунда жолугушабыз. Кайыр.